Өлүп тирилген келин. Талас жергесинин тургуну 70 жашка таяп калган Жыпар эже өзүнүн башынан өткөн мындай окуяны айтып берген эле. Жыпар эже кичинесинде агасы экөө ата-энесинен жетим калып, балдар үйүнө жиберилген. Кичинесинен Жыпарды балдар үйүнөн балага зар болгон бирөөлөр багып алган экен. Бөтөн үй бүлөдө чоңойгону менен эч нерседен кем карч болбоптур. Багып алган ата-энеси аны кирпигине чаң жугузбай өз кызындай кылып чоңойткон. Өзү асыранды кыз экенин билген эмес. 18ге чыкканда турмушка чыгат. Бир кыздуу болуп, кызы кичине чоңойгондо колхозго кирип иштеп калат. Иштеп жүргөн күндөрдүн биринде ойго келбеген окуяга кабылат. Күндөгүдөй эле иштеп жүргөндө түшкү тамакка үйүнө келип, чай кайнаганча жата турайын деп, ошол бойдон көзү илинип кетет. Уйку соонун ортосунда жатканда кара кийимчен бир киши аны жетелеп, белгисиз жакка ээрчитип кетет. Аны ээрчип, тепкич менен ылдый түшүп отуруп, туннелге киришет. Туннел менен кетип баратып, бир чоң бөлмөгө туш болушат. Биринин артынан бири тизилген көп эл кезекте турушуптур. Ак кийинген кишилер кезекке турган адамдарды бирден өткөрүп, сурак жүргүзүп жатыптыр. Ал да кезекке туруп, өзүнүн кезеги жеткенде «Кимдин кызысың? Аты жөнүң ким?» деп сурашат. «Баланчанын кызымын» дегенде «Сен анын кызы эмессиң, эмне калп айтып жатасың?» дешет. «Сенин атың Баланча, атаңдын аты Баланча» деп айтышат. Ошондо өзүнүн чыныгы атын баккан атасы эмес, тапкан атасынын атын ошол жерден билет. Сурак жүргүзүп жатканда «Мында күнөө жок, бул сетер күнөөлүү эмес экен» дешет. Сетер деген сөздү ошол жактан биринчи жолу угат. «Муну эмне эрте алып келдиңер? Мунун жашай турган күнү бүтө элек. Жаңылып алып келген турбайсыңбы? Каяктан алып келсең, ошол жакка кайра жеткирип кой» деп кара кийинген кишиге кайрылат. Кетип баратып, бейиштин төрүндөй бир жерди көрөт. Топтошуп алып ойноп жаткан наристелерди кезиктирет. Көрсө булар бул дүйнөдөн эрте кеткен күнөөсүз наристелер экен. Бейиштин кооздугуна суктанып кетип бара жатып, шагы ийилинген алма бактан 3 алма уурдап алат. Бул жактагы мөмөнү жегенге укугуң жок деп колундагы бир алманы тартып алышат. Койнунда калган 2 алманы катып алып жөнөп кете берет. Кетип баратып тозокту да көрөт. Кыл көпүрөдөн өтүп баратып, отко жыгылып жаткан адамдарды көрүп таң калат. Отко күйүп жаткан адамдарды иттер куйругун сууга малып кайра чыгарып, айрымдарына чачып жатканын көрөт. Итти канчалык жакшы бакса, ал кийин тиги дүйнөдө тозок отунда күйүп жаткан суу чачып жардам берет экен дегенди Жыпар мурда уккан экен. Өзүн жетелеп кеткен кара кийимче неме караңгы жерден чыгып, ачык жерге жетелеп келгенде «Эми өзүң кетип кал» деп тааныш бир адамы кошуп жиберген экен. «Катуу уктап кеткен турбаймынбы? Бир укмуш түш көрдүм» деп ал эсине келет. Ошондо баягы Жыпардын өлгөнүнө 2 күн болуп калыптыр. Жыйылган эл аны көмгөнү көрүстөнгө алып келип коердо жакын кишиси акыркы жолу көрүп калайын деп бетин ачканда нары бери кыймылдап «Суу» деп жибериптир. Баягы киши «Суу деп жатат» деп көрдүн ичинен бакырып чыгат. Чочулаган элдин баары кыйкырган бойдон качып кетишет.